ушул Багыт партиясынын дагы бир талапкери өзүңүз менен баарлашуу алдында турабыз. Сиз алгач ушу эл журтуңуз менен амандашып алсаңыз болот. Анан алгачкы суроо ушул баарыбыз үчүн эле мисалы ким болбосун мына 21 саясий партия бар атпайсыздарбы? Ошонун ичинде каттоого кирген баардык эле талапкерлер ушул чечимге келүү үчүн бир ойлонуп туруп, изденип, кайсы партия менен барсам, анан барсамбы же барбасамбы деген бир ойлонуу менен анан чечим чыгарып бардык болуш керек. Ошондой кадамга деп ойлойм да, себеби бул оңой эле иш эмес. Ушунча кыргыз элинин ишеничине ээ болуп, анан 5 жыл бою ошолордун алдында бир убаданы берип, ошону аткаруу үчүн дагы бир чоң иштерди алып баруу бардык эле адамдын колунан келбейт да. Сиз ошондой талапкердин бири катары келип отурасыз. Анан мен айткан суроого кандай деп жооп кылат элеңиз? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, кыргыз элим. Мен Нурулдайга Салтанат Айтболовна жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына ушу Багыт саясий партиясы менен депутаттыкка талапкерлигимди коюп жатам. Сиз айткандай, ушул кезге чейин негизи башка партиялардан чакыруулар түшкөн. Бирок бул жылы барбай эле коеюн деген бир ой болгон да. Анткени ушу таза бир чыныгы жаңы жүздөр камтыган партияны мен көргөн жокмун. Ошол себептен барбай эле коеюн деп чечтим. Бир мандат болуудан көп чыгарыш болуп калат экен деп аны жагын ойлоп, эме өзүмдүн шартымды карап, быйыл депутаттыкка көңүл эле болгон эмес. Анан ошо Багыт партиясына чакыруу түштү. Албетте биринчи ким бар, ал партияда кандай талапкерлер, билимдүүбү, эски жүздөр жокпу, коррупционерлер жокпу деген ой келет экен биринчи очередтечи. Анан ошол жагын баарын караганда, действительно Багыт партиясында жалаң билимдүү, илимдүү, жаңы жүздөр, анан эң негизгиси мекен үчүн кызматын кылам деген инсандар экен да. Мисалы үчүн кээ бирөө жана шайлоо болоордун алдына 1-2 ай калганда эле бир пайда болуп калып, бир маселени көтөрө калып эле зилза болуп калат. Бул Багыт партиясындагы көпчүлүгү канча жылдан бери эл менен тыгыз байланышта болуп, көйгөйдү жүрөгү менен сезип, анан уже бул мен ушул көйгөйдү чечиш үчүн парламентке барышым керек экен, бекер менин үнүм жетпейт экен деген инсандар экен. Мен ошону көргөндөн кийин, кой ушул партия менин партиям экен дедим дагы, анан өзүм талапкерлигимди ушул партиядан коюп атам депутаттыкка. Жакшы. Эми сиз ушул депутат болуп барып калсаңыз, ушул Кудайдын буйругу менен албетте бул элдин тандоосу, тараза келсинчи дейбиз. Эл ошо мындай бир чындап эле быйыл таза шайлоо өтсө, чындап эле бир ойлонуп туруп туура чечимге келип, ушу сиз өзүңүз айткан таза деген ушундай чын эле мекен үчүн кызмат кылам деген жарандардын катарынан турган ушул партияга, сиздердин партияны, анын арасында сизди шайлап калган болсо, жумушту эмнеден баштайт элеңиз? Кандай маселени көтөрөсүз? Кайсы мыйзамдарды чыгарууга бир аракет кылат элеңиз? Негизи биздин Багыт саясий партиясынын 5 жанагы маселеси менен барып жатпайбы парламенткечи, ушул маселени көтөрүп деп программасы менен карапайым элдин кызыкчылыгы үчүн түзүлгөн. Анын ичиндеги жанагы эме боюнча, жумушсуздук боюнча, миграция боюнча, экстремизм, билим берүү боюнча, мына ушул экинин бүт баарын карап турсак, биздин коомдогу болуп жаткан көйгөйдүн баары эле ошонун ичиндеги тыгыз байланышта болгон көйгөйлөр экен да. Мен өзүм ушул кезге чейин эле эне баланын укугу деген бир проектини алып жүргөм да, долбоорду. Бул Электөө коомдук бирикмесинде ушу төрайымы, негизечиси Алыкулова Марфа Мукамбетованын жардамчысы болуп жүргөндө 7 область боюнча биз анализ жүргүзүп, анан эне баланын укугун коргоо комитетинин төрайымы болгом. Именно ушул энелер боюнча ишти алып барганбыз да. Анан эненин азыркы учурда коомдо эне менен аялдын статусу аябай түшүп кетти. Ошон үчүн жанагындай зомбулукка туш болгон, таяк жеген, анан төрөгөн балдарын таштандыга таштаган коомдогу терс көрүнүштөр аябай көбөйүп кетти да. Ошонун баары эле карап турсак акча каражатына, финансы жагынан үй бүлөдө жетишпестик болгондон болот экен. Ошону ойлоп, анан эне баланын укугун коргош керек. Энелер төрөгөндө энелик капитал берилиш керек.
Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө капитал берилет. Кыргызстанда андай жок. Бул капитал деген ар бир мамлекеттин бүтүндүгүн сактаган адам, мисалы үчүн эне төрөсө, ошол төрөлгөн бала мамлекеттин бүтүндүгүн сактайт да. Саны канчалык көп болсо, ошончолук мамлекет бекем болот. Саны азайган сайын уже мамлекеттүүлүгүн жоготот ал. Ошон үчүн төрөгөн эне 300 000 сом энелик капитал менен камсыз болсо, анан баласы 3 жашка чыкканга чейин ай сайын 5 000 сомдон алып турса, бул көптөгөн маселени чечип коет экен. Ошо 300 000 сомду алганда эле үйдөгү маселе чечилет. Үй жок болсо, бир 2 комнаталуу времянканы деле салып алып, ошол акчага убактылуу жашап оокатын кылса болот. Же болбосо бир мини бизнести ача коюп деле ошол чакан ишкердүүлүк менен алек болсо болот. Андан тышкары жана балага уже энелик капитал берип атканда эненин статусу көтөрүлөт. Энени таштап кетем, ажырашып кетем деген мырзаларыбыз кичине болсо да ойлонот. Балага 5 000 сомдон айында төлөнүп атканда кээ бирөө төрөбөгөнүн кантип багабыз деп атпайбы? Ал ошо акча каражаттын жогунан, жумушсуздуктун жогунан болуп атат. 5 000 сом болгондо баланын акчасы өзүнө кетет, өстүр чоңойт дейт дагы. Эне балага мээримин берип, 3 жашка чейин эмчеген сүтү менен эмизип, дени сак баланы чоңойтот, андан тышкары мээримдүү баланы чоңойтот. Эмне үчүн азыр биздин коомдо ташкоор балдар көп болуп атат? Кичине кезинен эле психикасы башкача да, мээрим деген жок. Анткени кичине кезинен энеден мээрим көрбөгөн бала ал башкага да мээрим тартуулай албайт да. Ошол себептен ушундай коомдогу терс көрүнүштөр азайыш үчүн энелик капиталды ошол жакка барганда көтөрөт элем да. Анткени биз деген круглый теерек столдорду, конференцияларды өткөзгөндө жогорку кеңештен депутаттарды чакырганбыз. Бирок тилекке каршы келген жок. Сунуштап бериңиздер, ушуну парламенттен десек дагы сунушташкан да жок. Колдоо көрбөй калды, мындай айткандачы. Ошон үчүн чыныгы карапайым элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган мыйзамдарды жазып, коомдогу болуп жаткан көйгөйлөр кайсы мыйзамдын негизинде чечилет. Жана ошондой эле эне баланын укугу боюнча да аябай жакшы мыйзамдар жазылган. Бирок ишке ашпайт, иштебейт алар. Көмүскөдө калып калган. Ошолорду иштетиш керек да. Мына биздин Багыт саясий партиясынын талапкерлеринин көбүндө программалар бар. Ошонун баарын Кудай буйрса парламентке мен дагы максатым ошол нерсени ишке ашырайын деп баратам. Анткени коомдук бирикме кыймылдар менен көп иштеп, уже жүрөгүм менен сезип, ар кайсы областтарда кандай көйгөйлөр бар, эл азыркы учурда кандай мыйзам карапайым элге жагат, элибиздин жашоосунун оңдолушуна кайсы мыйзам иштеш керек, ошол нерсени жүрөгүм менен билем, сезип турам. Ошол нерсенин баарын ишке ашырыш үчүн анан парламентке уже даяр болгондон кийин гана аттанып отурам да. Жакшы, ошол сиз айтып аткан маселе азыр жалпы эле айыл жеринде болобу, шаар жеринде болобу, айтылып бирок чечилбей келаткан маселенин бири да. Эгерде сиз ушуну азыр иштеп чыгып, даярдап койгон болсоңуз, чечүү жолдорун карап чыктыңыздар да. Кандай кылса болот? Майда сүйлөшүнөн бери анан ушу ишке ашкан баскычка чейинки, тепкичке чейинкисин бүт карап чыктыңыздар да. Анан эгерде андай батпасаңыз, ушул долбоорду сунуштай турган болсоңуз, сиздер ошол сиз айткандай башкалар да, башка депутаттар да колдой турган болуп, баарыңыздардын оюңуздар бир жерде болсо, ишке ашса, демек биздин Кыргызстанда өтө көп адамдардын көйгөйү, муктаж адамдардын, муктаж бирөөлөрдүн көйгөйү чечилип, бир жакшы турмушту жакшыртууга багытталган мезгил келип калабы деген тилек кылып туралы. Анан ошо албетте бул мына көрүүчүлөр дагы көрүп аткан болсо, таразыга салып, сындап, байкап, анан албетте ар бир талапкердин сүйлөп аткан сөзүн маани берип карашат болуш керек. Шайлоошунда дагы, тандоого келгенде дагы бир ойлонуп чечим чыгарат деген ойдо туруп атам мен. Эми ушул сөзүбүздүн соңунда шайлоочуларыңызга, сиз менен кошо катарыңыз келаткан талапкерлерге, анан атаандаш турган саясий партияларга дагы бир айта турган кайрылуу сөзүңүз болсо, эркин микрофон. Рахмат. Бардык партияларга болобу, бир мандаттуу талапкерлерибизге болобу, бардыгына тең ийгиликтерди каалайм. Ар бир азыркы учурда биздин президентибиз баарыбызга мүмкүнчүлүк берип жатат. Ошол бирдей мүмкүнчүлүк берип атат.
бул кезге чейин болгон эмес да мындай нерсечи. Азыр эгерде элибиз чындап кызмат кыла турган, мекен үчүн күйө турган биздин инсандарыбызды парламентке алып келип ала турган болсо, сөзсүз түрдө Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүү жолуна түшөт. Андан тышкары иллюстрация болот өзүнөн өзү элечи. Мисалы үчүн ушул кезге чейин партиялар деле белгилеп коюп эле, анан жанагы акчалуулар, байлар, биринчи катардагы, ондуктагылар, 20-лыктар кетип эле, анан аркадагылар калып калчу эмеспи, акчасы жокторчу. А мында деген партияны белгилөөдөн кийин анын ичиндеги 54 талапкер болсо, ошонун ичинде кайсы талапкер действительно эл үчүн кызмат кылган, элге таанымал, ошону адамдар өзү белгилеп, ошол эл үчүн кызмат кылган инсанды парламентке жөнөтүшөт да. Ошон үчүн мен элиме айтат элем, алданбаңыздар, азгырылбаңыздар, туура чечим чыгарыңыздар. Анткени балдарыбыздын келечегин дагы оңдой турган, жана ошондой эле биздин азыркы коомдогу терс көрүнүштөрдү азайтып, жашообуздун өнүгүү жолуна кадам ташташыбызга дагы баардыгы элибизден көз каранды. Ошон үчүн иллюстрацияны эл жасайт. Эл жасайт. Иллюстрацияны бул жолу эл жасайт. Эл жасап, баардык нерсеге элден көз каранды болуп атат да. Ошол себептен туура чечим чыгарышыңыздарга тилектешмин. Биздин Багыт саясий партиясында действительно абдан эл үчүн кызмат кылам деген талапкерлер топтолгон. Баардыгыңыздардан суранып кетет элем. Эгерде сиздердин колдооңуздарды көрүп ушу парламентке барып кала турган болсок, сөзсүз түрдө ишенимиңиздерди актайбыз. Анткени биз бул кезге чейин партиянын бир дагы талапкери барган эмес, саясатка аралашкан эмес, коррупцияга дагы аралашкан эмес. Бир гана коомчулук менен тыгыз байланышта болуп, өздөрүнүн кызматын бекер эле элге арнап келген. Демек алар бул кезге чейин бекер иштеп жүрсө, ал парламентке барганда андан бешбетер колдорунда уже эме тургандан кийин, мыйзам чыгара турган мүмкүнчүлүк тургандан кийин сөзсүз түрдө элибиз үчүн иштеп берет. Ошон үчүн жаңылбаңыздар. Номер 7 Багыт партиясына өзүңүздөрдүн добушуңуздарды беришиңизди деп суранат элем. Ал эми башка партиялаштарыбызга дагы, бир мандаттуу талапкерлерибизге дагы баардыгыңыздарга ийгилик каалаймын. Сизге чоң рахмат. Кызыктуу маек болду. Сизге да ийгилик каалайбыз. Эми да ошо өзгөчөңдү ошо мекенчил эл үчүн кызмат кылам деп күтөмүрүн арнаган татыктуу талапкерлер келсин дейт. Чоң рахмат, сизге да чоң рахмат.